Assalamu alaikum ustaz. Qarızdı qaysı duanı je zikirdi aytып tezdek qutulsak bolot. Үй билебиz, 3 balabız var. Үй салган үчүн кичине qarız болуп калдык эле. Чындыгында qarızdan qutulганга эртең менен кечке ар бир намаздан кийин, парыз намаздан кийин дуа кылып, кыргыз теле дуа кылсаңыз дагы болот. Кейде биз ушундай нерсеге, бир нерсеге байланып калабыз да, ушул нерсени айтсам эле бир сыйкырдай болуп кетет депчи. Чындыгында Алла Таала бизди 24 саат, кайсы жерде болбойлу, кандай учурда болбойлу, биздин дуабызды, тилегибизди Алла Таалам кабыл кылат. Ошондуктан сиз кыргыз тилинде эле арабча сөзсүз бир сөздү айтпасаңыз дагы, кайсы убакта болсоңуз дагы, кайсы жерде болсоңуз дагы Алла Таалага кайрылып дуа кылсаңыз, Алла Таала сиздин дуаңызды кабыл кылат. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол дуаңыз кабыл боло турган иштерди кылыш керек. Арамдан алыс болуп, адалга жакын болуп, садака ихсанды берип туруп андан кийин дуа кылыш керек. Ата-энеге кызмат кылып, ата-эненин дуасын алыш керек. Муктаждарга, жетим жесирлерге жардам берип туруп дуа кылыш керек. Жана ошондой эле белгилүү убактарда. Жума күнү асырдан кийин, азан учурунда, орозо кармап, ооз ашайын деген убакта, мусафир болуп жүргөн убакта, илим алган убакта, азан айткан убакта, намазды күтүп отурган убакта, азан менен икаматтын ортосунда, ушул белгиленген убактарда дуа кылып, өзгөчө тахажжудда турганда, түнү кечинде туруп тахажжудда дуа кылыш керек. Ушул белгиленген убактарда Алла Таалага кайрылып, Алла Тааладан сурасаңыз, Алла Таалам сиздин карыздан жеңилдеп, Алла Таалага жакындаганга, ушул кемчиликтерден, адамдардын каарынан алыстаганга Алла Таалам өзү жардам берет. Ар бирибизди Алла Таалам карыздан кутулсун жана сактасын деп Алла Тааладан сурайбыз.